Kayсы bir erkek kişi үй бүлөсүн багам деп жумуш көздөй кетип баратса, ал Алланын жолуна кетип бараткан, согушка кетип бараткандай сооп жазып алат. Машинада отуруп баратат, байкуш таксап айтат, кечке чейин ошол жерде Алланын жолунда жүргөндөй, согушуп жүргөндөй сооп жазылат. Мал бакканы кетти, 15 күн вактага кетти, тетиги сургутка кетти, субханалла. Мейли кайсы, мейли врач болгон, мейли дагы муаллим болгон мисалы болсо, кеттиңби эркек киши? Мына ошол субхана сен Алланын жолунда жүргөндөй соопту ала берет. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени ушунча чоң маанилүү нерсе болгон себебинен, үй бүлөсүн адал менен багып, арамдан сактоо үчүн кылган себебинен Алла Таалам ушундай соопту ыйгарып койгон. Ал эми аял киши болсо, негизинде үйдө отуруш керек. Качан ал иштей алат, качан күйөөсү мунжу болуп калса, анан күйөөсү өлүп калса, мына ошондо эркек кишинин ордуна аял киши казынын луксаты менен барып иштейт шариатта. Бирок аял киши субханалла эр менен тең тайлашып иштеген, ошондой эле эркектер аялын сен да иштегин десе болбойт. Ошол эле мезгилде аял киши, эркек киши үйүнө тамак ашап келип, сен бекер постсуң, сен деген жегенне жатып ичерсиң, сен эчтеке таппайсың деп аялын келесе, ал ошо эркек киши күнөөнүн үстүнө күнөө табат. Өзүнүн мойнунда, мисалы сен деле кечирип коңуздар, теңеп аткан жокмун. Мисалы жылкы багып аткан болсоң, жылкынын түйүнө барып чөп салып атып, шүмшүк бекер пост, сен деген жатып ичерсиң дебейсиң да турабы? Сен важип түрдө саласың ага. Же барбы ушундайлар? Ат кайтып көрдүң беле? Жок, субхана сен багышың керек болот. Чөп саласаң өлөт ал. Ошондой эле сенин мойнуңдагы милдет ошол аял кишиге сен багышың керек. Аялдар не иштебеш керек.